Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз журтум, урматтуу саяк туугандарым, урматтуу Торайгырлык бир туугандар, Бокотой Барак, Үсөн туугандар, Торайгырда жашап аткан ага туугандар, жана келген коноктор. Biz азыр ушу жерде илгертен алмустактан бери кыргыз ата-бабаларыбыз ойноп келаткан Кан Ордосунда турабыз. İlgerten uşu Kan Ordosun oynop, kışkısın uşul vaka çeyin biz oynop kelatavız. Uşul oyundu toktatpay ulantu büyüt Kırgızlardın ayıllarında boluş gerek de orada oyunu. Kan Ordosu dep koyut bu yerde kışkı esalu vaktisinde sportun en çoğun türü de bul. Oşon üçün bugün atayı biz muruntan beri ötüp kelatkan oşo 93 yıldan beri İsa Kumbayev atabыздын турнири ötüp turçele, biroq oşol kийинки вакытта солгундап турат, biroq кайра баштаса экен деген ниеттебиз. Ушул негизи Хан Ордосу Манас бабабыздан бери ойнолуп келген экен. Эки тарапка бөлүнүп, 10дон кийинкилер 10дон атышчу экен бир тарабы, 10дон 20 киши 15ке чейин барып атышчу экен. Ошон негизи шарты боюнча. Анан эки гүлүктү ордонун ичинен топтон алып, чинге коюп туруп ат калчоо менен башташкан шарты. Ушул атты калчоо менен көргөзүп койсоңуздар, сакалдуу киши Эмилбек Саламатович көргөзүп койсоңуз, ат калча берсеңиз. Урматтуу туугандар, бул баракелде ат калчаны атат. Бул ордо оюнун негизги максаты бул Kırgız elinin adam balasının birimdigi. Bul orada oyunu birimdike ıntımaka çakırat. Mına yeme hazır at kondu, at kongon taraf ata başlaydı. Oyun teng bolsun. Oyun teng bolup өлкөбүздө ынтымак ырысы иман болsun. Deli gelecekte orada oyunu ösüp ölsün, sancırabız tüp-tüz bolup tuğralansın. Amin. Futtu koygandan başlap үйrөttүk. Top çargan dep bir kere aytkanın eskenmişler. Top çargan dep. Жақсы, жақсы. Çıkış. Çiğinde çıkıyor. Çiğinde mi? Kan keçiyle oynamayız. Hatta bana unutma. Gelet çevirdim. Oy, mına gelmedi. Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Биздин Санжыра программабыз кайрадан эфирде. Бүгүн ушу Санжыра программабызды Ысыкөл районунун Торайгыр айылында өткөрүп жатабыз. Анын себеби өтө чоң. Анткени ушу көпчүлүктүн суроосу боюнча ушу Торайгыр айылында жашаган саяк урусунун ичиндеги Кутка Мергендин санжырасын айттырып, жана ошол Кутка Мергендин урпактарынын ичиндеги белгилүү инсандарды кеп кылмакчыбыз. Анткени негизинен Кутка Мергендин дуулатынын Бокотой Барак урпактары ушу Торайгырда жашашат. Бул жерден көп инсандар чыккан. Ушулардын аттарын айтып койсок туура болчудай болуп турат. Мен азыр ушу отургандар менен тааныштырып коеюн. Жанымда отурган жигит Мамбетов Талайбек, Торайгыр айылынын тургуну. Андан кийин Ысрайылов Камчы. Урматтуу замандаштар, мен муну айтып коюшум керек. Ысрайылов Камчы көп жылдан бери санжыра илтиктеп, саяк санжырасын чогултуп жүргөн адам. Саяк элинин санжырачысы деп айтсак туура болчудай да. Саяк элинин санжырачысы. Үчүнчүбүз Акей Талайбек, Торайгыр айылынын тургуну. Бул да санжыра иликтөөчү болуп эсептелет. Камчы ажы сөздү өзүң баштасаң, ошол кабадан эле бери түшүнсөң, бул эл качан келип жайгашкан? Бокотой Барак. Assalamu alaikum, урматтуу замандаштар, кыргыз элим, саяк туугандар. Бул каба атабыздан эң улуу бай үчесинен боз тери, ак тери, эн тери аталар тарайт экен. Андан кийинкисинен Туңга тартуу өнтөй дейбиз.
Андан кийин Куттук Сейит, андан Сарыдан ата карап ота карап болуп кетет. Анан Кутунай. Андан эң кичүү байчесинен Акберметтен Шыкмамат. Ошо көлдө негизинен Бостери атанын тукуму жана Шыкмамат тукуму турат да. Ушу жашайбыз. Ушу Ысыкөл районунда жана ушу Бостериде, анан көлдүн тоң районунда, балыкчыда негизги саяк тукумдарынан Шыкмамат менен Бостеринин тукумдары. Эми ушу Шыкмамат атабыздан Кудаш, Кожош, Култай деген 3 ата. Култайдын тукумдары Бөбүй саяктар деп, Бөбүй Бактороз деп 2 атадан турат. Булар Чүйдө, Кеминде, Кочкордо, Жалал Абадта. Анан көлдө. Кожош атанын тукумдары Чоктал айылында жашайт. 5 ата. Бүргөдөй, Шапак, Меңдибай, Бердиш, Дербиш деп булар. Анан негизи Кудаш бийдин тукумдары ушу Ысыкөл районунда бардык айылдарда жашайбыз да. Кудаш бийден эң улуусу Кудаяр. Анан Бөлөкбай. Анан Алдаяр, анан Кожаяр. 4 атадан тарайбыз да биз. Кудаярдын балдары Кутканберген Бектемиш 2 ата. Кутканберген тукуму Торайгырдан Тамчыга чейинки туугандар. Андан ары Өрнөктөн ары Бостериге чейинки Бектемиш атанын тукумдары турат. Булар Азар, Жума, Чулун, Кудайменде, Жайыл. Анан Чороке. Булар мындайда Бектемиштин Шайбек, Чороке деген 2 баласы бар. Ушул атанын тукумдарынын баары ушу 7-8 айылда Чолпон ата шаарында, Бактуудолун отуда, ушу бакачылар деп айтылат, негизи кайманат болуп. Анан Бөлөкбай тукуму болсо, Олжобай, Чоңчарык, Калматай, анан Чиркей болуп, Комсомол, Корумду, Темировка айылдарында, андан ары Таштак, Жаркынбайда чиркейлер. Андан башкасы бүт Кашаат, Темировкадан баштап Кожаяр, Григорьевка, Семеновка, Ананьева, Каралдөө, Көктөө ушул айылдардын бардыгында 5 ата Кожаяр менен Алдаяр тукуму. Бул Алдаяр Кулча деген кошумча ат менен да. Ушул 4 ата тукуму Кудаш бийдин тукумдары болобуз да. Эми ушу Куртканберген атабыздан эң улуусу Үсөн. Үсөн Торпок деп коюшат, бир өзүнчө окуялары бар. Экинчиси Акылбек, Чырпыктыда турат. Анан Дуулат деп коюшат, Дуулаттан анан Бокотой Баракта. Анан эң кичүү аялынан Кутканберген атабыздын Кабатай Төлөк. Бул жерде айта кете турган нерсе, бизге ушу Үсөн атабыздан Коңурбай Агыш деп коет. Ушу Коңурбай атанын 8 баласы болгон экен. Бизде илгери бир жакшы чоң санжырач аксакалыбыз бар эле, Ногойбай. Ногойбай Бешебек деген аксакалыбыз китебин жазып кеткен, мына бул китеп. Ошол жерде мындай жазылат да, Коңурбайдын 8 баласы бар эле, бирөө түштүк тарапта атын таппай атабыз деп жазып койгон экен да. Биз ошо бирөө Белек тукуму Токтогулда, Торкен, Белалды, Сарсөгөт айылдарында жашаган Белектин 5 баласы, Байтүгөл, Сатар, Каракучкаш, ушунда 5 ата турат да, 250 түтүн экен. Биз алар менен жолугуп, сүйлөшүп, бияка да келди Кудаш. Ошо демек ушул Үсөн атанын эле тукумунан болуп атат да. Анткени биз ал жака барып сүйлөшкөндө аксакалдар айтты да, 90-жылдарга чейин байланышканбыз. Биз Торайгырдан барып келишчү, биздин ата-бабалар Торайгырдан келчү дейт. Демек Барактан жок, Бокотой Барактан жок, Үсөндөн гана чыгып атат да, Коңурбайдын 1 баласы болуп атат да. Демек ушу Белек ошондо анткени буларды саны да азыраак болуп атат. Эгерде дигилер кошулганда тең элет экен да, мындай жакындайт экен Бокотой Баракка да. Мына ушул жерден андан дагы бир 2 ата табылып атат. Шадыбек, Козубек. Шадыбектин тукуму ошо Белалдыда, Козубектин тукуму Базар Коргондо, Оганталада. Булар дагы Кутканбергенбиз дейт. Эми ал Кутканбергендин кайсы тукумунан экени ушундай. Ошондо биз Кутканберген тукуму Торайгыр, Чырпыкты, Кошкөл, Тамчы 4 айылда турабыз да. Акылбек деп айтып кетпедикпи? Акылбектен Оголбек, Черикчи, Теке. Ал эми ошо Черикчиден Сыдык Бейбит деп коет. Бейбиттен чыккан жана мыктылар Торгой, Жылкыбай дегендер. Анан кадимки Маркатай уулу Тыныстанов, Касым, илимдин башчысы, ошо өтө таанымал адамдар. Анан камчы Акылбектен мен билгенден бул Бегалы,
теке, черик Құдай бері деп жүрбе. Бұлар текенің içinde бегаlı, çerikçi olsa çerikçiden sıdık beyüt. Çerikçiden sıdık beyüt. Tekenin içinde yani begalı Ал ошонун ичинде бега tekenin мына içinde. санжире ошентип түздөлөт. Ошондой. Жанагы менимче силер тарапта дагы эки вариант менен жүрөт. Үсөндөн баягы кылжыр, кылжырдан Коңурбай, Агыш, Бегиш деп менимче. А көрсө Коңурбай менен Агыш бир тууган экен да. Коңурбайдан кылжыр. Кылжыр. 8 баланын бiri. Кылжыр экөө ай диге деп кетип атпайсыңарбы? Каватайдан болсо, Каватайдан Кожоберди, кадимки жана Солто Чечен, Максүттөрдүн чыккан Каватай, Шүкүр, Каватайдан Кожоберди, Шүкүр, Үмөт, Бөрүбай төртөө. Төлөктөн Байтеке, Гедей, Сокур. Ушу 7 атада Каватай Төлөк, Чырпыктыда, Кошкөлдө, Тамчыда жашайт. Ошентип анан ошо биздин Куткан берген атабыздан азыр 6 ата болуп атабыз. Ошо 6 атанын тукуму азыр Кудайга шүгүр бир 2000 түтүндөн ашык 3000 түтүнгө жакын эл экенбиз ушу тапта. Анан дагы эки жактан кошулуп атат, ар кайсы Бишкек жакта көп экен аябай. Анан эми ушу биздин келип кандай жайгашышы жөнүндө бир аз айтып кетсек, ушу көлдүн баш жагында, ат башыда, Жетөгүздө, түп жакта, чүй жакта ар кайсы жерде чачырап жашап турган убактар экен. Бул калмак доорунан кийин ошондой кыргыз аралаш эле жашаган. Анан 1855-жылгы көл эли Орус империясынын составына кошулгандан кийин көлдүн эли бугус аяктар. Ошондо анан кийин жанагы эмеге бөлүнгөн экен. Волостной управа, уезд, Каракол уезди болуп түзүлүп 1866-жылы 67-жылы анан болуштук болот. Ошондо болуштук түзүлгөндө биринчи анан бул биздин Бектемиштин Шайбектен Чулум Баатырдын баласы Жоруптан Нурдөөлөт Баатыр айтылуу. Нурдөөлөт Баатыр ошо болуштукка шайланып, анан ошо болуштукка шайланганда 4 жигит кызмат кылган экен. Бирөө өзүнүн баласы Калкан, Каватайдан Солто, Бейбиттен Торгой, Жайылдан Тыным төртөө кызмат кылып, анан ушу элди чогулткан экен. Анан ошондо 5 ата кожоер ал убакта кийин кечирээк келет, ошо Текес жакта жашап аткан экен, даже ошо жакта Садыракке келип атпайбы, ошо иште жардамчы болуп. Ошол убактарда анан ушу биздин Сыкыл районунда Ышык Маматтын жашап калышы мына ошол кишилер себепчи болгон да. Ошо илгери бир Солтобай деген, Желдең Солтобай деген акын айткан экен. Элеси Солто Торгой тыным калкан дейт. Жээгинен Ысык көлдүн конуш тапкан. Төртөөнү өтө алгыс аска болдуң, жол болдуну садыры темир аркан деп ортодо бир таарныштар болсо керек анан. Бирок ошол адамдардын ушу айтылган 4-5 адамдын чоң кызмат мээнети болгон да. Ал эми ошо болуштук түзүлүшкө, андан кийинки болуштукта болуш, волостной управа, анан бий, старшин дегендери, старшина деге старейшин деп койчу экен, деге аксакалдар деп, совети деп азыркыча айтканда. Ошолорго кызмат кылган ошо Бокотой Барак элинен Багышбек. Бул Барактан Багышбек, Багышбектин баласы Сарыбай, андан кийин Райымбул, ошолор да бий болуп жүргөн экен. Бокотойдон Бектенин атасы Нарт. Ошо Багышбек, Нарт, Нурдөөлөт Баатыр, Солтоолор менен чоң кызматтарды кылышкан экен ошо эл үчүн. Андан кийин Бектен ошо жана Садыр акелер менен Байзак Баатырларды, Шабдан Баатырлар менен Бектен ошо эмеге да катышкан дейт, ошондо жаш жигит экен. Жана чек ара бөлүштөргө да катышкан экен. Бектен да көп кызматтар кылган экен. Анан ошол 16-жылга чейинки ошо болуштукта кийин биздин Торайгыр болуштук болуп түзүлгөн да, бир эле район бүт баары. Ал бөлүнгөн экиге, Күнгөй Ак Суу анан Торайгыр болуп. Анда ошол убактарда деги болуштуктарга болуш болуп шайланган адамдар Мойнок Сокурулу деген болгон, Акмолдо Миңжашаров деген болгон, Жылкыбай Торгоев деген болгон Акылбектен, анан Максут Солтоев. Бул эң акыркы болуштар болот. Бул 13-жылдан баштап 30-жылга чейинки болуш болгон киши Максут Солтоев. Ошол убакта Райымкул, Мажакып, Кыдырбаев дегендер ушулар кызмат кылышкан экен. Ошо биздин отурукташууга ошо 50-жылдардан бери карай
17 жылга чейинки анан 30 жылдарда репрессиядан кабылгандардан анан да айтарбыз. Негизинен ушундайда жана кызмат кылып өткөндөр. Менин келген себебим неден? Мен Саяк санжырасында елетеп карап көрсөм, бу Саяк элинин ичинен Кабанын, Шыкмаматынын, Кудашынын, Кудайарынын, Куткамерген Бектемиштин ичинен белгилүү инсандар, мисалы үчүн Бектемишти кошуп кеткенде тиги Саяктын ичинде белгилүү инсандар көп чыккан. Биз ошону жана Куткамерген эле токтололу. Ошого эле айтып атабыз. Ошо Куткамергенге эле токтолуп, ошондон эле биз бери иргеп келсек деле абдан көп. Азыркы бизде сөз кылчу нерсе бул жанагы Дулат, Акылбек, Кабатай, Төрөк деп атпайбызбы? Биз айтып кеттик. Кожоберди, алжыгы Солтоевдун баягы Максүттү, бул белгилүү киши болуш болгон, кийин ал репрессия кетип ал атылып кетти. Көп кишилер атылып кетти. Эми ошол Дулаттын Бокотой Барак деген баласы бар. Мына бул жерде отургандардын Акей Талайбек, сен өзүң Бараксың да, Барак урпагысың. Сен Талайбек Бокотой урпагы. Ушу Бокотой Барактан дагы эле айтып кетсек, өтө белгилүү кишилер чыкканда, биздин максат азыр ошо Бокотой Барактын белгилүү инсандарын bir elge de bir kayıtılap koysanlar. Anın emgegin kıskaça. Bizden azı maksat oşol da. Dolat деп атпайбыз. Долаттан Бокотой Барак. Ошонун барагынан Чекебай, Байсейит, Тугул деген 3 баласы бар. Тугулурубуз кетет азыр. Байсейиттен Жээнбай Борук. Жээнбайдан Адый Кенеш деп кетет, анан Чекебайдан Чекебай. Эми бизде ылдый майдаланбайлык, ошол ар бир улуудан чыккан жана мыкты кишилер деп атпайбыз. Ошо мунун баарын айтсак сөз жетпей калат экен. Улуулашып мыкты кишилерден айтсак, эң эле улуу баласы Чекебай. Бул Чекебайдын да өзүнүн аябай чоң эрдиги болгон. Бир жылкычы болгон экен. Эми Санжырада жылкыны ушу баатырлар үйлерге бийлердин, болуштардын, байлардын жигиттери бакканда жылкыны. Койду жөндөре киши бага берген. Ошо жылкы иликтеп жүрүп, кер атып, бир топко кезигет, топко 2 топ болуп, анан ошол бир жагынан сайышка киши чыгып, бир жагынан чыкпай аткан экен. Ошондо Чекебай ошо укурукканда жылкычылар укурукту такай жанында алып жүрчү экен. Бул эмне жыйын деп, анан ошо баягы күбүшө болгон элдер бул ушундай эки эл оюн тамашадайм, ал тиги согуш эмес. Ошо найза сайышка биз тараптан киши чыкпайт дегенде, ушу элден киши чыкпайт дегенде анан баягы укурук менен барып сайып жүргөн экен. Анан ошондо бир карый айтканга ардагаттыгы Чекебай элден бата албай түшүп койбодуңбу, тукумуң аз болуп калат го деп. Эми бул азыр биздин айылда эң аз Торайгырда 10-15 эле түтүн бар ушул убакта. Ошондой. Ушул Чекебайдын ошо эрдиги, андан ылдыйлап кетсек жанагы Адый деп атпайбызбы? Бул Адый да аябай чоң табып киши болгон экен. Мунун табыптыгы далилденип айтылып жүрөт. Жана Айтулуу Жантай бир сыркоолоо ооруп калганда болгон дарыгерлердин баарын чогултуп, анан ушу дарылап айыктыра албагат. Анан ушу дагы бир билген кишилер барбы деп анан сурак ат чаптырып ушу Адыйды таап апарганда анан көп теңине албай баба үйдүн ичине жатып анан тарамышымды эмеге байлап берем, жипке. Ошондо мен орун тапсаңанда сен дарыгерсиң деп анан бул мышыктын бутуна байлап турган Адыйга карматып койгон экен тыштан. Анан ошондо айтканда, эй ханым, бул адамдын тамырынын согусуна окшобой атат деп. Анда жарайт экенсиң деп аттан түш деп аттан түшүрүп, анан дарысын көрүп, эми анда ысык суутта эле оору бар экен, ошонун ысыгы окшойт деп. Анан тиги мыкандын суусунан ташытып иштеп, анан ошо мыкандын суусунан ташытып 40 күн дарылап, ким Жантай айыгат экен. Анан сурайт экен, ай, бул кеминин суусу менен тиги мыкандын суусунун эмне айырмасы бар деп сурайт да айыккандан кийин. Ошондо Адый атабыз айткан экен, бул сууда эч кандай айырма жок. Жанагы мышыктын тамырын карматкан үчүн мен ошондой жаза бердим. Саган деген да.
Жана тугулга токтосоң. Анан тугул урусу деп атпайбыз. Бул барактын эң кичүү баласы. Тугулдан санооту сардан көп чыккан. Тугулдун 3 баласы деп атпайбыз. Кутубай, Назар деп ошол Кутубайдан жанагы айтылуу чекис деп атабыз. Касен Булатов, Болот Миңжилкиев, Иса Акынбаев, Исхак Булатов, алгачкы наркомдор да бар. Ушулардын баары чыккан. Эми талай кошумчалап койсоң, Абдрахман Булатов деген Жалаң Булатовдор бул бир үй бөлөнүн эле балдары болгон. Анан илгери 5 бир тууган да булар, 6 тууган. Келинбек айдан уктум эле, 30-жылдары Совет өкмөтү түзүлүп калганда Москва Верховный Советке кандидат болду 5 киши. Кыргызстан боюнча 5 киши кандидат болсо, 5 өтөңүз Булатовдор болгон да, бир үй бөлөнүн. Мына жана 5 өтөң Москвага барышпадыбы? Мына ошол жерде токтосоң, алардын ишмердүүлүгү кандай болгон? Булатовдор. Менен борики талант өзүнүн аталары жөнүндө айтып кетпедиби? Болот экен да. Жанагы Болоттун балдары Миңжилкы анан Калмакы болот да. Миңжилкынын 6 баласы болот атат. Муңайтпас, Мухамбет, Шеримбек, Мамбеталы, Көкө Абдрахман деген. Ошол балдарынан баягы Калмакыдан Исхак деген бала болот да. Анан булардын баары Ысыкөлдөгү кыргыз интеллигенциясынын мындай башатын түзөт да ушулар. Мисалы Миңжилкы өзү ошо уездный жигит деп койчу экен. Ал эмне кызмат экенин деле азыр билбейбиз, бирок уездный жигит болуп иштечү экен ошол орус дөөлөтү турган мезгилде. Мында карасам Миңжилкынын баласынан, улуу баласынан Муңайтпас. Булардын баары эле билим бошкон. Шеримбеги баары эле эрте билимин алып калышканда, себеби дегенде Калмакынын улуу баласы Исхак деген бул 1899-жылы Саратов гимназиясын бүтүрүп келген. Бул өзү 1883-жылы туулган киши экен. Анан алгачкы барып эле ал кесибиде мугалим эмес, бирок мугалим болуп, алгачкы педагог мугалим катары киришип калгандагы, кийин ушул Совет өкмөтүнүн түзүшүнө абдан чоң зор салым кошкон киши да. Анан бул дагы ошол жанагы өзүнүн инилери, өзүнүн иниси Хасан Булатов деп жүрбөйбү, жана алгачкы чекисте ошол Касен Булатов. Анан бул Абдрахман, жана Мамбеталы дегендер бар. Булар ар кайсы жерге жашап кеткен. Анан кийин бул Жаркенттен, Вернийдан кийин билимдерин улантып, Кыргыздан чыккан алгачкы ошол интеллигент катары эсептелген да. Анан булардын урусу ал киши иштеп жүргөн Караколдо бул жанагы Совет өкмөтүн баарын түзгөндө алгачкы кыргыз армиянда болот. Анан ошон үчүн буларда төрө тугул деп аталып калган ошо да. Анан кийин көчүп келсе жана полторка машина менен мындай мебель менен көчүп келиптир да Америка. Ал айлыкта көрбөгөн, булар төрө болгон турбайбы? Төрө угул да. Анан төрөлөрдүн урусу деп койчу да буларды. Жана айткан ошо турбайбы? Төрө болду, Төрө тугул. Эмечи ошо кошумча төрө тугул деген ушул да андан мурункусу да бар да. Анткени ошо тугулдун Сасык деген баласы Назарданчы. Ошо Сасык кадимки жана Султан Зарыпбек султандын жигити болгон экен. Бугу Зарыпбектин жигити болгон экен. Ошо кийин жанагындай ал кишинин да башына иштер түшө баштаганда анан кийин ал киши аябай жакшы аттап тондоп туруп узаткан экен. Ошондо ал төрө катарында келген экен Сасык. Батыр киши болгон экен. Анан ошо Сасыктан тараган бул кишилер да. Анан Өкөй, кимдер ошо бул кишилер болот. Ал ошол эле аталыш менен анан бул кишилердин да жанагындай жаңыча көчүп келгени, машина менен жанагындай жаңы мебелдер менен даана төрөлөр болуп аталганы бар экен. Ким талай Миңжилкынын балдары жөнүндө да. Мамбеталы Булатов дегени кыргыз алгачкы финанс нарком болгон киши да болчу. 34-жылы жаңы эле ошол уюшулуптур финанс. Ага чейин жанагы Госбанк, СССРдин Госбанктынын замы болуп, андан кийин заведующий болуп, эми азык кыргызча айтылбайт, ошондой кызматтарда иштеп жүрүп, жана азык түлүк боюнча башкарып жаткан СССРдин бияктагы филиалдары болуптур да.
Кара Кыргыздан баштап АССР болуп, АССРден жана финанс министрлиги ушулуп, анан кийин Кыргыз СССР болгондо бул жана нарком болуп турганда бул кишини жалган жалан менен жана репрессияга кабылган ошо да. Атабейитти ушул атабынан эле 3 киши сөгүп жатат. Мамбеталы Булатов, Абдрахман Булатов, анан Юсуп Булатов деген. Усуп деген. Ал эми берки ким Көкө Миңжилкиев да бар. Көкө Миңжилкиев дагы бирок ал кийин репрессия болгондо 42-жылы. Ал кичүүрөөк болуп, мен улууларын айтып атам да. Бул жерден Усуп Булатов деген бул Ревкомдун мүчөсү болгон. Ревком деген революционный комитет. Ал бул киши Усуп көп жерде иштеп, бул комсомол Жаркентте, ал кезде ошо Россиянын курамында экен, Жаркентте окуп, ошол жерде жанагы орус помещиктердин балдар менен чогуу окуп, мындай кийинки европалык билим алган экен да. Анан булардын баары ошол тилди жакшы билгендер да. Комсомол уюмунун негиздөөчүсү ошо Кыргызстанда биринчи ушул Караколдо. Ушул жакта негизделген экен Комсомол деген уюм биринчи. Анан ошол совхоздор наркому болуп жаңы иштеп баштаганда, анан бул киши 37-жылы репрессияга кабыл атпайбы? Совхоздор наркому болгондо ошол газетага эме чыгыптыр, ушундай бийликте эменин да бактын мүчөсү болот да, борборлук аткаруу комитетинин да мүчөсү, себеби министрлер совети. Анан ошол статьялар чыгат, жанагындай чириген позициясы бактын мүчөлөрү деген сыяктуу бир неме статья чыгып, советский. Анан ошондон тизмелер чыгып, анан бул киши жөн-жөдөн репрессияга кабылганда. Үчүнчүсү ошол Юсуп Булатов деп айттык. Азыр кийинки ушул Хасан Булатов деген бул кишинде өзгөчө Кыргыздан чыккан чекис, профессионал чекис. Касенби? Бул Касен деп айтылат, эми документтердин баалары Хасан болуп калган да. Хасан Булатов, Касен. Жок, чындыгында биз Касен Булатов. Касен деп жүрөбүз. Алгачкы профессионал чекис бул. Кийин Москвадан дагы окуп келип, анан жана Гайып Паңсат деген түштүктөн чыккан атактуу корбошуну кармаган, өзү ошол арасына кирип баарын билип келип туруп, анан ошол өзүнүн отряд менен кармаган экен. Ошондо мунун атагы чыгат да, атактуу чекист болуп. Мунун абдан көп эмгектери бааланып, Москвадан түз ошак менен байланыштырып жүргөн да. Анан жана ал Ошко барып, Ошто жүргөндө Гүлжахан апа аялы да, байбичеси, ошол актриса экен. Анан аны жактырып калып, ошол жерден эле экөө үйлөнүп алып кетиптир бияка Торайгыр жакка. Анан кийин барып кайра Ошко барып иштеп, себеби ушул түштүк жак тынч эмес экен ошол мезгилчи. Ошон үчүн ошол жылдары ошол жака барып, муну агасы эле окутуп койгон, жанагы ким айтып атпаймынбы? Исхактын балдары да булар. Анан ошол Юсуп деген агасы да, экөөнүн ортосу алыс, бир топ жаш, 12 жаш, 13 жаш. Усулусу? Усу улуу да, ал деген 1899 жылы туулган да, 98 ушундай. А бул киши болсо андан бир топ кичүү да. Анан бул Хасан Булатов Кытайга барып, жанагы социалисттик түзүлүштү орнотконго абдан чоң салым кошкон да. Талай жанагы Геннадий Базардын «Застава» деген киносу бар эмеспи? Ошондогу образ кимдики? Ушул образ, ушул Хасан Булатовдун образы да. Анын ал өз баш өткөндөрүн айтып берип, анан экөө чогуу сценарий түзүшкөн да. Кыргыздын алгачкы детектив фильми тартылган да ошол боюнча. Эми биз Миңжилкынын балдарын өтөлчү. Азыркы биз айтып аткан ушул Булатов деген фамилия алып жүргөн Калмакынын дагы Миңжилкын балдары дагы ошол фамилияны алып жүргөндөр бар да, анан Миңжилкиевди алып жүргөндөр бар да. Миңжилкиевден Көкө деген борборлук аткаруу комитетинин мүчөсү болгон. Москвага барган 6 делегаттын ушул бирөөсү ушул киши да. Ошол Усуп Мамбеталы, анан ушул Көкө, ушул үчөө бар атпайбы? Бир атанын балдары. Ошол бул киши дагы кийин репрессияга кабылган. Бирок ал согуш учурунда 42-жылы да. Берки жанагы 37-38 жылга кабылган эмес, ушул 42-жылы репрессияга кабылып, анан кийин булардын баары акталып чыгышты. Ушул улутчул буржуазиячыл деген ат коюлган да. Түшүндүрмө берип коелучу. Булатов менен Булатов деп атпайбыз, Миңжилкы деп атабыз. Ким булар? Мунун баары эле Миңжилкынын балдары. Бирок болот жана ит күчүк тагай болот деп атпайбызбы? Ошо болот чоң аталар булар. Анан булардын баары тең чоң атасына катталып калган да, Миңжилкиевдин баары эле Болотов болуп.
өз аты болот. Анан булар баягы мамлекеттик кызматта иштеп анда орусташып калган үчүн жана Булат деп жазылып калган ошол. Бул Болоттун чоң атасына катталып калган. Бирок баары эле бир туугандар булар. Болотто Миңжилкы, анан Миңжилкыдан тарагандар бар тең. Абдылда, Көкө, Анан булардан Касен. Абдылда Миңжилкы деп кадимки эле айтылуу Болот Миңжилкыевдин атасы бул Абдылда Миңжилкыев. Бул Кыргызстанда биринчи чыккан геолог. Геолого-минералистский наук болгондо атасы Болоттун атасы. Ал ошо өмүрүнүн акырына чейин иштеп анан кийин пенсияга чыгып айылга келип, ошо айылга коюлду. Анан кийин Болот жанагындай чоң даражадагы адам болсо дагы ошо кийин атасына келип эстелик коюп, Кур'ан окутуп, зыярат кылып кетти да Болот Миңжилкыев. Миңжилкыдан Муңайтпас, Мамметалы, Көкө дегенде бир туугандар болгондо, ошо Муңайтпастар могуреки Болоттун чоң атасы. Мен таятам Көкө. Значит, анага жем болуп калам да. Көкө болсо 37-жылы репрессиядан кеткен, атылып кеткен да. Бул Муңайтпас Болот Миңжилкыевдарга караштуу үй, Урумкан деген чоң тайыны болуп калат да мага. Чоң тайыныбыз болсо ушул үйдү курган, анан кийин каза болуп калды. Мына болсо бул үйдө турам кошунабыз экөөбүз. Бизерде дагы ошо Миңжилкыевдин баласынын үйү тиги Мукамбет дегендике алар эче кайтыш болгон да эми. Негизги төрөлгөн жери Болот Миңжилкыевдин ушул жерде төрөлүп эле мектепке кеткенге чейин ушул айылда болгон. Мен анда эле анча-мынча элестетебиз да, анткени аш кетсе 10 жаш кичүүмүн мен андан. Ушул чоң эле чоңойгондой болуп калат. Анткени иниси менен теңтүш болчумун мен. Чоң энеси Урумкан деген киши болчу, ошонун колунда чоңойгон. Ушул шаарга кетелек, мектепке, шаарга кетелекке чейин биякта болду. Болот Миңжилкыев бул Кыргызстанга эмес бүткүл Европага атагы чыккан киши. Тагыраак айтып бир образын ачсаңарчы. Бул опера ырчысы да. Туурабы? Мындай үндү баягы Америкадан келип угушканда баягы Ленинградда жүргөндө. Анан силер ошонун бир образын ачкылачы. Болот Миңжилкыев бул биздин эле сахналардан Европанын чоң белгилүү оперный театрдагы ырчылар менен чогурдаган киши. Бул 1940-жылы төрөлдүбү? Ооба, 40-жылы Абдылданын улуу баласы да. Бул өзү геолог болуп балдардын атын жалаң Болот, Алмаз, тиги Темир деп койгон да балдарын жалаң геологдун аттары жанагы ископаемый ген байлыктын атынан койгон да. Бул киши эми абдан көп маалымат бар, бирок негизги жерлерине токтоп кетелик. Ушул Болот Миңжилкыев өзүнүн чоң атасынан коюлуп атпайбы аты. Анын энеси Бахруш Хасановна деген киши болгон, Абдылдан ошолор койгон да. Анан бул киши Ласкалада 4 жыл стажировканы өтүп жүргөндө Ласкала деген Милан шаарындагы бүткүл дүйнөлүк операнын борбору да атактуу жанагы сабак алганда атактуу мугалимдерден да, ошокту италиялык. Бир италия сөзүн билбей туруп укмуш ырдаган экен да бул. Анан кийин ошол итальян тилин дагы үйрөнүп келген. Кийин мына өлөрүндө ошол Маринский театрында, мурдагы Киров театрында иштеп жүрүп, мына Гергиев деген ошол жетекчиси Кыргызстанга чейин келип, ушул жактан өзүнүн эскерүүлөрүн жазып кетти. Анан бул ушунун мындай деңгээлин айтып кел, дүйнөдө бир 3 бас үндүү операчысы болсо, ошонун бири ушул болгондо аябай дүйнөдөн. Себеби 2013-жылы Америкадан бир Рональд Бонс деген кишилер келиптир. Белки аттарын унутуп калдым, бир аял кишиси да бар экен, алар Ричард Дим менен жана ким? Ричард Дим деген. Ошолор келип бул тазим этелик деп анан Кыргызстанга келип каяка көмүлгөн таппай, анан аябай нааразы болуптур. Ушундай адамды өзүнүн мекенине баалабай бул дүйнөлүк ырчы депчи. Экинчиси жанагы Метрополитен операда Нью-Йоркто ырдаганда буга жанагы ким Чыңгыз Айтматов билет таппай кире албай калган да. Анан ошондо Чыңгыз Айтматов өзү эскерип айттыр, тиги жанагындай 100 кабат эмеге мен билбептирмин дейт, концерт берип аткан Америкада жүргөндө жанагындай 100 кабат эме менен афишасын илип коюптур дейт.
бүт турпат менен депчи. Деңгээлине жараша афиша илинет экен да ырчылардынчы. Ошондо 100 кабат үйдүн бир бетине толтуруп Болот Миңжилдиктин сүрөтү деңгээлине жараша экен да өтө жогору экен. Мен билгениме караганда, жана Нью-Йорктон келген Ричард Дин да аялыбы жана Харри эспи, чоо келбедиби? Ошолор келгенде баягы эскерүүсү бар эмеспи? Кыргыз эли негизи Болот Миңжилдикти жакшы баалаган жок. Керек болсо жаштар дейт, даже билбейт экен. Биз Нью-Йоркте жашап таанышып калган экен да. Ошо атайын ушун ырын угабыз деп келип кетип угуп жүрчү элек, абдан жакшы эме болчу элек. Биринчи келип бейтин таппай кетти, анан экинчи жолу таап, анан баягы бизче айтканда Куран окутуп кетишкен экен да. Ошондой кишилер келип баа берип жатышат да. Ошо Болот Миңжилдиктин ушунчалык баягы аброю ошондо абдан күчтүү экен да. СССРдин эл артисти болгон, СССР мамлекеттик сыйлыктын ээси болгон, СССР Кыргыз Республикасы Токтогулдукунга бүт жогорку сыйлыктын баары болгон да бул иште. Бул биздин Куткамергенде, Акылбекте жана Бейбит деп атпайбызбы? Ошо Бейбит атанын тукумунан жана Торгой, Шалкыбай, Кыргызбай деп, анан кийин Букалай деп коет да. Букалаев Камчыбек бар эмеспи? Композитор, оңчу. Бу да Куткамерген да. Ошо Камчыбектин Көлгечи деген ырын аткарган да Болот Миңжилдиков. Анан бир жолу Камчыбек өзү айтты, ошо Ташкентке барышкан экен, маданият күнү ушундай иш-чара менен. Анда жаш кези жаңы ошо Болот Миңжилдиков сахнада Ташкентте ошо чоң концерт берип аткан экен. Анан залга кирейин десе кире албайт. Камчыбек ал убакта чачы тармал узун бир башкача жигит болчу. Анан арт жагынан келип, анан кийин кандайдыр бир көрүнүп коюптур да, мындайчы Болот Миңжилдиковчу. Көрүнүптүр да, атайчы. Кадимкидей анан Болот басып келип, анан ой Камчыбек басып бери деп, анан бир тууганым деп, анан жетелеп алып кирип кетиптир ичине. Ушундай бир асманга чыгып көкөлөдүм деп Камчыбектин айтканы бар да. Эми бул кишинин сыйлыктары, СССРдин мамлекеттик сыйлыктын ээси болгон, Кыргыз багы СССР Ленин комсомолунун сыйлыгынын ээси болгон, эки жолу жогорку советке депутат болгон. Верховный Советте Москвага. Бирок ошол болсо да аябай жөнөкөй киши болгон. Анан жөнөкөй. Себеби көрүп жүрдүк да. Кичирээк болуп, бирок айылга келчү да. Баягы илгери Кыдыр ака айткан экен. Ушул көлдө бир сөз бар. Бетимди көргөн тууганыма баркым жок, этимди көргөн катыныма баркым жок деп айткан экен да. Кыргыздын баарында эле ушул сөз айтылат экен. Бул эми Торайгыр чырпыкты эл үчүн Болот Миңжилдиков катардагы эле биздей эле тууган катары эле болду. Ошол үчүн кандайдыр кадырын байкап аптырбыз да. Кайран кишилер өтүп кеткенден кийин көрсө бул кишилер дүнүйө жүзүндө. Мынакей жанагы Америкадагы концерт берип атканда ошондо Азамат Алтай Англияда экен. Ошону рекламасын билип алып, анан барып билет жок. Билет жок, анан кийин эмеге дагы бир киши менен ошо барат Америкагачы, барып анан билет жок. Анан кандайдыр Болот менен консулство аркылуу байланышып туруп, анан үйүнө алып барып коноктогон экен да. Азамат Алтай. Ооба, бар ушундай бир ошондо КГБлар каршы болгон экен, бирок ал эч кандай моюн бербей барып, мен кыргыз менен жолугамын деп ушундай болгон экен. Бул өзү эр киши экен да. Үйүнө барганга чейин ошол Азамат Алтай концертине кире албай коет да, дагы Чыңгыз Айтматовчу. Анан ошо Болот менен байланышканда Болот өзү дагы билет таап бере албай коет экен. Аякта мыйзам күчтүү. Анан ошондо Болот шарт койгон экен. Мен анда эгер бир тууганымды киргизе албасам, мен ырдабайм залыңарга деп. Шарт койгондо ошондо билет таппай, ал шопуру менен 3 киши болгон да. Жана президентский ложа деп коет го. Ошондон 2 орун таап берип, шопурду таштагалар экен кирбей. Болгону. Ушундай. Чыңгыз Айтматов дагы кире алган эмес да. Эми ким Иса Коноевич Акынбаев жөнүндө өзүнчө дагы көрсөтүү тартабыз. Атайын келгенден кийин. Бирок кыскача айтып койсоңор. 1908-жылы төрөлүп, ушул айылдан төрөлгөн. Эми тактап айтканда бизде Акынбайдын таш коросу, өзүнүн атасынын таш коросу бар, журту. Ошол жерден төрөлгөн экен. Анан ошондон бул кеч окуйт, 13-14 жашында окуйт. Себеби дегенде ошонун ортосунда да кыска айтканда
Кытайга үркүн менен менен кошо барып келген да. Кеч окуган бул бит балыкчыдан окуйт. Анан балыктан чоңгондон тиян Ташкентке барган жана биримин өркүндөтүп келип атпайбы. Урматтуу замандаштар, мына биз кыскача Иса Куноевич Акынбаев жөнүндө Талайбек бир аз айтып кетти. Биз кыска эле айтып койдук, анткени биз өзүнчө передача кылабыз. Негизи айтып коюш керек. Иса Куноевич Акынбаев ошол Дулаттын Бокотой барагына чыккан кишилердин бири болот. Бул баягы улуу хирург, Илимдер академиясынын доктору, профессор, академик Иса Акынбаев ошо барактан чыгып атпайбы. Жана Бокотой барактын ичинде белгилүү кишилерди санап кетели деген ошондой болуп атат да. Эки академик бар да. Илимдер академиясынын туңгуч президенти. Туңгуч президент да. Токтосун Ахматов. Экинчи академик ким силерде? Токтосун Ахматов. Мен ушул Бокотойдон болом өзүм бул. Мисалы Бокотойдон 4 баласы бар да. 4 баласынын ошол 3-чү Төгүз, Токпай, Олжотай анан Рай деген баласынан да. Ошо Олжотайдан Алыбектен Нарттан Бектенден жанагы Токобай. Биздин атактуу ушул Молдогазы Токобаев алгачкы драматург, анан ошол алгачкы Жогорку Советтин президиумунун төрагасы болгон киши. Ошол киши жөнүндө айта кетсек болот да. Анан ал кишинин балдардагы 2 баласы тең биология илимдеринин доктору болгон кишилер да. Анан Марат деген баласы ушу СССРдин анан кийинки дүйнөлүк географтар ассоциациясы бар экен, ошонун мүчөсү болгон киши да. Бул кишилер айылга келген жок. Ошол ошон үчүн көп адамдар билишпейт да, айылга келбей. Анан анын баласы да бар экен Медер деген, анан ал Австралияга кетип, ошо бойдон Австралияда жок дейт, туугандарын сурасакчы. Бокотойдон кетет да алар. Бокотойдон, жана Олжотайдын балдарынан да. Анан берки Райдын Үсөнбайдан Калчакеден Керимбай, Турунбай, Байгазы, Ургазы деген балдар кетет. Ошол Керимбайдан жанагы академик болгон Токтосун Ахматов Керимбаевич деп, ал дагы Иса Акынбаевтай болуп жанагы чоң атасына отчество кылып алган да, жанагы кимден Керимбаев деп. Ато болбосо ал Керимбаев чоң атасы чоң. Анан өзүнүн атасы Ахмат, себеби Ахматтын баласы жок болуп, өзүнүн жанагы иниси Акынбайдын баласын, ал да Акынбаев да. Анан Акынбаевдин фамилиясын албай Ахматов да өзүнүн жана баккан атасын, өзүнүн атасынын агасы да. Ал киши дагы ошол филология илимдеринин доктору болуп, кийин эле көзөтүп кетти. Член корреспондент, академик болду. Жана президенттерден жана тапшырып атканда ошол комиссия, улуттук комиссиянын тил боюнча комиссиянын төрагасы болуп, жанагы экзамен алып жүрүшпөдү. Анан анын байбичеси дагы ошол кургак саяктан экен, кеминдик десе эле Сарыбашкент деп жүргөнбүз. Гейбекова Батма деген, ал дагы филология илимдеринин доктору болгон киши да. Булар да көп ошол илимпоздор, филологдор тарбиялап чыкты. Жана Иса Акынбаев кандай бул медиктердин айыл деп атка конгону бир чети, жана Булатов Сарт алгачкы фельдшер болгону, анан булардын көп адамдарды 27-28 жылы туулган адамдарды жанагындай айдап барып эле ошол жака алып барып окуп алып барган экен. Ошондой көп эмгеги бар да Иса Акынбаевдин. Ошол Бокотойдун Сырдыбай деген, Сырдыбайдан Аркарчтан Байгожо деп, ошондон Ишенбай Конокбаев деген киши, бул дагы биринчи геолог деп аталат. Геологдун 2 түрү бар экен, бирөө изилдөө геолог болсо, Абдулла Миңдиков. Бул жана бургулап казган боюнча геолог экен да. Ошол Кыргызда топограф. Биринчи геолог ушу Ишенбай Кадырбеков деген болду. Аркарчадан кетеби булар? Жана Аркарча деп атканда Аркарчынын Байгожосунан Конокбай дегенден ошол Сулайман Ишенбай деген 2 баласы болгон. Ошол бул Конокбаев Ишенбай да. Бул киши жанагы бир Торайгыр тоогун издеп, бул жерде бизди Көлтөр деп коет. Ошо Чырпыкты менен Торайгырдын чек арасы болуп калат да. Анан ошол жерден булар алтындын кенин бар экенин изилдеп табышкан да. Анан атайын бомда бир
бөтөлкөгө же бул легендабы же чындык ошол бөтөлкөгө картасын салып, ошол жанагы картасын. Бул картасын баары чийип чыккан киши да, бул абдан чоң эмгеги бар да, ону коюп. Бул военный топограф болуп Ленинградда жашап чыккан да. Ленинградда жүргөн ошоктон согушка кетип, согуштан кайтпай калды бул киши. Аркарчы деп көкчү эме ошонун эмеси урпага турбайбы? Аркачы. Токтосун Акматовдун да бир окуясы бар да. 16-жылы үркүндө 17-жылга карап калган окка бир жаш бала экен, эми баягы толуп келаткан жаңынан бир байлап койгон атасынын төбөсүн Кытайлар бөлөлөр, уйгурлар жетелеп бараткан экен да, чечип алып эле. Анан барып талаша кетип, уруша кетип бирөөнү чаап салат. Токтосун. Анан ошол жерден аны камап, сот болуп, анан дарга асылмай болот да. Ахмат. Атасы. Дарга асылмай болот. Анан солдаттар айдап баратат дейт, анан бир убакта эле бир атчан киши чаап келип, кыйкырып келип токтоп, деги баягы сотко бир кагазды карматат экен. Бир киши. Анан баягы сот токтотуп, ат менен баягы дарга астырбай, анан ошол жерден бошоткон экен. Ахматты бошоткондо көрсө ошо чаап келген киши Солтоев Максут экен. Солтоев Максут экен. Ван менен Кытайдын чоңу менен мамилеси бар го, ошону барып сүйлөшүп, анан деге отказ жаздырып келип, анан алып калган экен. Анан Маймөнкө Кожобердин урпактары да. Кожобердин Маймөнкөдөн, Бекиден Маймөнкөдөн Солтонун Анан да Кытайда болгон да. Аябай катышып. Анан жанагы айта турган бир жакшы нерсе бар. Бул Акунбаев Иса Аксакал менен чогуу Ташкентте окугандар. Бирөө Молдагазиев Акматкан Чиркейден. Бирөө Талканбаев Имаш деген бул Чорокеден. Анан бул барактан жанагы Иманбекпи, Тыныбектин агасы Иманбек, ушулар дагы чогуу Ташкенттен окуп келишкен экен. Анан Молдagazi Токобаев, Акимкан Молдагазиев, Чиркейден Ток Абдырахманов, Жусуп Абдырахманов, жана Нурдин Байсеркеев бешөө жактан атылып атпайбы? Атылып кетпеди 38-жылы. Ошондо Ток Абдырахманов менен Максут Солтоев чогуу атылыптыр. Бир камерада жатып, чогуунан кесилип, анан Шертай Субанов деген түптүк мугалим жаш жигит экен, ал киши 20 жылга айдалып кетиптир. Чогуу камерада жатып, анан ошо камерада жатып, ошо таанышпады. Таанышып, ушундай окуялар болгон экен. Же болбосо мисалы Касым Тыныстанов, Иса Акунбаевдар да эле жанагы айылды мына Иса Акунбаев атабыз Торайгырдын 10 бүткөн 9 бүткөн балдарын чогусу менен айдап барып эле институт университеттерге бөлүп окутуп, батинкеси жогона батинкесин берип өзү жыңайлап басып кетип ушундай болгон экен. Мен дагы бир нерсе айтайын. 17-жылы ажыга бардык да, Кудай таала насип кылып. Анан Марипов Асамидин Аксакал менен чогуу болдум мен. Анан ошол киши менден сурап калды, сен Торайгырды жакшы билесиң. Мен Торайгыр менин айылымда, Чырпыкты Торайгыр бир элбиз биз десем. Анан ал киши врач-хирург экен да. Анан Асамидин Аксакал мынтип айтат экен, 10 миңден ашык операция жасадым дейт. Анан билбейм дейт, канча андан бери дейт да. Анан ошо сиз илимди мен өзүм сурадым да, Иса Акунбаевтан алдыңызбы дедим да. Анан ал киши айтат да, мен Иса Акунбаевдин баскан изин туурап окугам деп айтты да. Мен ошонун аркасын үзүрүн көрдүм. Мен ушунча операцияны жасаганыма бир 10-20 жыл болуп калды. Анын беркисин санай элекмин деп айтты. 10 миңден ашкандан кийин санаган жокмун деп айтты да. Ошо Асамидин Марипов Нокаттан да көрсө ушу Иса Аксакалы тоодо иштерди кылып кетиптир да. 1000 жылкы бул биздин айылдан жер алып, бир концертный зал курам, буяка аэропорт болот, бир чоң эме гостиницалар болот деп чоң программадагы бир эме план түзүп алып, даже бияктан жумушчуларды алып камына башташканда иштегенге. Анан ошо тилегине жетпей каза болуп калды. Ал болсо мамлекет үчүн дагы биздин эл үчүн дагы чоң сыймык болмок. Могу Чырпык менен Торанды ийри деп коебуз. Ийринин бер жагына көлдүн жээгине жер алып атканда, анан бул 58 жашында каза болду. Анан мен 60ка чыкканда пенсияга чыгам, анан ушу айылга келип
жашап китеп жазам деген өзүнүн мечтасына жетпей калды. Урматтуу замандаштар, биз ушул Кутка Мергендин урпактарын жашаган жерине келип, ушул Кутка Мергендин ичиндеги Бокотой баракты эле алып санаганыбызда, мына азыр ушуну эрикпей аталыктарды айтып, белгилүү чыккан инсандарды айтып өткөндө эле канча кишинин атын атадык. Негизи бул кишилердин эмгеги бар үчүн атап атабыз да. Негизи эле өзү Торайгыр кичинекей эле айыл. Бирок ушунчалык чоң баягы ушул Бокотой барактан чыккан инсандардын көптүгү мени таң калтырды да. Менин максатым ошол бир элге бир ушуну көрсөтүп койсок, эл унутуп баратат. Кезегинде булар чоң эмгек кылган адамдар. А биз унутуп калганыбыз болбойт. Ошон үчүн урматтуу замандаштар, биз дагы бир жолу ошолорду бир аз кайталап койдук. Бул Кутка Мерген санжырасы, жана анын урпактарынын таралышы, алардан чыккан инсандар деген тема менен ушундай бир кыскача баян бердик. Мына ушу келген адамдар ушуга чейин ушул санжырасын сактап, баягы сөздү, тарыхты тактап, ушу элге айтып бергениңер үчүн мен чоң ыраазычылык билдирем. Камчы ажеке рахмат. Могу жигиттерди уюштуруп, башынан бери өзлөрү иштеп, баягы ушул санжыраңарды чогулуп жүргөн адамсыңар. Ылайым эле дагы жаштарга ушуларды көрсөтүп, айтып, бир тарбия катарында алып жүрсөңөр жакшы болот эле дейм да. Рахмат силерге. Биз эми үчүн атын айтса куту сүйнөт деп, мен жана өтүнгөнөм ошо. Аталарын айтып өткүлө, Бокотой барак деп туруп анан түшүргүлө деп атканым ошо да. Абдан мен өзүм үчүн ыраазы болдум. Жакшы. Түшүнгөн эле мына абдан ыраазы болот. Урпактары көрүп отурса, дагы бир чоң сыймык да. Рахмат. Иштериңерде ийгилик болсун. Өзүңүзгө дагы аябай чоң рахмат. Биздин ошо кичинекей айылыбыздын даражасын чоң мамлекеттик деңгээлде телевиденияга чыгарып элге таанытып атканыңызга сизге да чоң рахмат. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу замандаштар, ушу менен санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.